Салам достор, бүгүн силер менен ежевиканын калибрлер жөнүндө сөз кылайын деп чечтим. Себеби жакында бир балада паника болду да. Не деген паникага десеңер, но полный меники жакшы текши гүлдөдү да. Анан арасынан эмес, негизи баягы гүлдөгөндөн кийин түйүлөт го. Түйүлгөндө ушундай майда болду да. Баардыгы эле бирдей майда болду. Анан бир аз ой кетти да, булар эми чоңоё, ушунча көп байлады, кандай болду экен деп атсам эле ортодон бир киши келип калды. Ушу ежевика менен иштейт экен да. Анан ошол келип коркуп аткан адамды дагы коркутту да. Мен былтыркы ежевикам, ушунча көп байлаган дагы анан 30 гана проценти мындай чоңойду, 70 чоңойбой калды деди да. Дегенде бала паника. Ал агрономго кайрылам, буга жазам, тигиден сурайм, баягы иштеп жүргөндөр мененчи. Десем, нормально болот, коркпо деп түшүндүрүштү да. Анан мына күндөр өтүп атат. Карасаңар, булар уже чоңое баштады. Уже бармакта өсөм дагы, ушу бармакка жакын болуп калды да, мындай чоңоюп. Анан менин түшүнүгүм боюнча, чоң көрдүңөрбү? Бул жетилген сайын но териси жукарат экен да. Суу алып атат да, териси жукарган сайын бул чоңоет экен, жана шарды үйлөгөндө мындай чоңоет го. Ошондой болуп эле чоңоет экен. Так что коркпой, үркпөй, баягы керектүү өзүнүн азык заттарын бергиле. Мыналарны карасаңар, красавицалар чоңоюп аткан. Ошондой болот экен. Анан силер менен бир сүйүнүчүм менен бөлүшүп коеюн дедим. Быйылкы 2025-тин эң биринчи урожайыны силердин көз алдыңарда мына жулуп атам. Биринчиси жетилиптир. Биринчилери анчалык эле чоң болбосо деле, бирок малинадан чоң да. Эми бысмылла деп туруп жеп көрөлү. Таамы кандай болду экен? Негизи эже малина жагаттамагачы. Баягы сладкий да эмес, өтө кычкыл дагы эмес, ушу Лохнес сорту негизи жакшы. Даамы сонун. Аппетитиң ачат го чиркин. Так что коркпогула. Азык заттарын өз убагында берсеңер эле, Кудайым буйрса, баары жакшы болот.